Саламатсыздарбы бардык бизди көрүп аткан көрөрмандар жана активдүү катталуучулар, барыңыздардын ар дайымкыдай берилип жүрчү сурооңуздардын бардык топтомун топтоп туруп төраганын орун басары Адилет Байышевичти чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ошол көпчүлүктөрдүн суроолоруна биз да жооп бергени турат чечтик. Ар бир суроолор жоопту калыш керек. Негизи эле бардык жалпы эле адамдар билет болуш керек. Мен ушул кооперативдин медиа жагында жеке өзүм кызматымды аткарам. Ошондуктан мен жалпы элдердин суроосун топтоп алып келдим да. Анан бул жакта сизге эң көп берилчү суроолордон 5 суроо бар экен. Кооперативдин тарыхы, деги эле кооператив кантип ачылып калган, бүгүнкү күнгө кантип жеттиңиздерге деген суроо. Ошол эми келечек кооперативдин тарыхынан эмес, ошол биринчиден мен негизги эле кооперативдердин тарыхынан бир саат токтоло кетейин. Бул кооперативдер эң негизгиси ошол Англиядан жаралып, Англияда иш кыла башталган. Бирок бул кооперативдин эң эле өнүгүшү бул Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Германияда аябай өнүккөн. Бул баягы өкмөт, мамлекет жардам бере албастыгынан ошол кооперативдер уюшулуп, мындайча айтканда бийлигине жардам берүү системасы менен кооперативдерин уюштуруп, ошол Германияда Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин аябай күч алып, ошол менен ал Германиянын экономикасына да бир түрткү жараткан да. Анан эми келечек кооперативин айткан болсок, бул 2019-жылы октябрь айында ачылып катталган болчубуз. Ошол жылдан баштап биз иш кылып келебиз. Мунун келечектин ачылышына Эламан Курманалиев биздин төрагабыз ошол түрткү болгон. Ошол ойлоп кандай кылса болот, негизи эле ошол адамдардын муктаждыгынан байкалып жүрүп, ошол келечек кооперативин элдерге жардам берүү максатында ачылган. Экинчи эле суроо бул эмне үчүн адамдар ошол келечек турак жай кооперативин тандашы керек деген суроо. Эми ар бир кардарлар болобу, жаран болобу өзүнүн кимди тандайт, кандай тандайт деген бул өзүнүн эркиги, өзүнүн укугу. Бизди тандагыла деп мажбурлап алганга укугубуз да жок. Эми бизде эң негизги тарых бар азыркы күндө 400дөн ашык адамга үй алып бердик. Экинчиден бардык ошол сиз канчанчы болуп катталсаңыз дагы кезегиңиз онлайн көрүнүп турат. То есть ар бир жаранга биздин кезегибиз канчанчы болуп турат, качан үй алсаңыз бардык ачык айкын көрүнүп турат. Экинчиден ошол биз башталыштан эле ачылып атканда бул ошол карапайым ошол именно турак жайга муктаж болгон адамдарга ачылгандыктан биз ошол система менен иш алып баратабыз. Азыркы күндө биздики катталуучулардын 95% карапайым адамдар. Өтө жакшы. Бул дагы көпчүлүк билбегендер үчүн кыскача маалымат катары болду окшойт. Кийинки үчүнчү суроо, анан көпчүлүккө кызыктырат болуш керек. Ушул негизи эле кооперативден үйлүү болуш үчүн сөзсүз бир гос жумушта иштеш керекпи, же жеке өзүнүн бизнеси болуш керекпи, же балким кандай документтер керек деген суроолорго токтолсоңуз. Эми азыркы күндө бизге деген жарандык паспорт эле керектүү. Анан кийин ошол төлөмдөр керек болот. Баштапкы жана кооперативге мүчөлүккө кирүү төлөмдөрүн төлөш керек. Андан башка биз эч кандай документтер сурап турбайбыз. Эң негизгиси эле анкетасын толтуртабыз. Ал жакта каякта иштейт, канча айтып атат экенин көргөзүп бериш керек. То есть келечекте үй алгандан кийин дагы эч кандай проблемасыз үйдү төлөп бере алам деген далилин ошол анкетага жазып берет. Демек, сөзсүз түрдө эле бул бир жерде иштеши керек деген. Жок, базарда иштейби, гос жумушта иштейби, бир фирмада иштейби, Россияда иштейби, ар бир жарандын ошол иштеген жеринен эч кандай маалыматтык справкаларды албайбыз. Жогоруда жаңы кошумчалап айта кеттиңиз 2000 сом жөнүндө. Биздин дагы көпчүлүк көрөрмандар ушул бизге билдирүү калтырышат да, эмне себептен ушул 2000 сом кошумча акчага берилет, себеби эмнеге деген ошону кичине түшүндүрмө катары бере кетсеңиз. Себеби айгер мындай да булчу. Бул ар бир компания болобу, кооператив болобу, ар бир организацияда келечекти ойлоп иш кылыш керек да. Жаңы эле айтып кеткендей, акыркы адам төлөп бүткөнгө чейин компания жашаш керек деп атабыз. Ал адам төлөп бүткөнгө чейин 25% жана 4% деген акчалар жок болот да. Ошондо компанияны деген ошол эле ишти жеткизе турган юристтин бар. Ошол эле проводкалар кыла турган бухгалтерлер бар. Алар иштей турган компьютер керек.
алар отура турган жер офис керек. Ошонун баарын эгерде 2000 сомдо алып койсок, ким ошону аягына чейин жеткизет? Бул эменин далили да, компаниянын. Эгерде 2000 сомдо алып койсок, бул жакын карада эле уже компания жаңы адам келбей калса эле жоюлуп кетет турганын далили. Бул ошол биз келечекти ойлоп, биз ошол акыркы адам үй алганга чейин, анан акыркы адам үйдү төлөп бүткөнгө чейин жардам катары 2000 сом менен ишти аягына жеткизе турган төлөм. Бул адам деген жакшы эле түшүнүк керек. Азыр жаңы эле айтып кеткендей, бул 2000 сомду биз деген азыр колдонгон жокпуз. Анткени бизде жаңы адамдар, катталуучулар бар. Эгерде токтоп калган болсо, ошол 2000 сомдон алып каржыланып туруп, ишти аягына жеткизгенге алып барабыз. Демек адамдар бул жака келди, катталды, жазылды, анан компания жабылып калсачы деген коркунучтан суроого жок. Ооба, анткени компания деген ошол 2000 сомдун жанагы резервный фонд катары эле колдонуп, ишти аягына жеткизгенге алып барат. Ушул 2000 сом боюнча мен билишимче ошо келечек турак жай кооперативин ачылганына 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жылдыгына карата акция деп атабыз. Дагы мындай элдерди таң калтырчу кандай акциялар бар? Биз эми буга чейин айтып кеткенбиз, баягы баштапкы төлөмдү көбүрөөк кылса, ошол кирүү төлөмдөрүнөн скидка кылып бердик. Экинчиден азыркы ошол 2 жашка карата биз азыр жаңы эле айтып кеткендей 2000 сомдуктан көбүнүн суроосу боюнча 2000 сомду алып турбайсыңарбы дегендиктен ошол акция катарды кылдык. 2 жаштын урматына карата ошол 2000 сомду убактылуу алып коелу деп чечтик. То есть 1 октябрдан баштап катталган адамдар 10 жыл бою 2000 сом төлөйт. Бирок кайра эле келечекти ойлоп, биз бул акчаны кайра алып келебиз. Демек, бул акция кайсыл убакытка чейин? 1 октябрдан баштап 31 декабрга чейин. Ошол аралыкта киргендер 10 жыл бою 2000 сом төлөйт. Бирок жаңы эле айтып кеттиң, 2000 сом менен жашаш керек дегенсиң, бизде уже тарыхыбыз бар, көпчүлүк адамдарга үй алып бердик, ошолордун акчасы менен жашап аягына жеткизгенге болот. Бизде көпчүлүктө кооператив деген түшүнүк жаңы келип атпайбы? Кооператив эмне? Бул банкпы же ипотекабы? Ушул кооператив кандай, бул рассрочка бөлүп төлөө жолу кандай деп түшүндүрө аласыздар? Бул мындай да, адамда рассрочка дегенде сиз менен биздин эгерде бир мүлктү алып сатуу болгондо рассрочка түзүлөт. Рассрочка. То есть бул мен сизден рассрочка алып аткан учурда деле бул мен толук ээлик эмесмин. Рассрочка деген бул толук ээлик кылбайсың. Рассрочка алган болсоң, эгерде компания биз азыр рассрочка деп атаган болсок, биз анда толук намын өткөзүп бергенге туура болбойт. Эгерде биз ипотекабыз деп аталганга туура келсек, ипотекада кошумча пайыз төлөш керек. Жана бул ипотеканы только улуттук банк катарынан лицензияланган бир мекеме гана ипотека бере алат. Биз бул мындайбыз да, биз ипотекада эмес, рассрочкада эмеспиз. Бул тарых калгандай эле кооператив бири-бирине жардам берип, ошол элдин акчасы менен эле үй алып берет. Уюм. Мөөнөтү 10 жылга. Кыска убакытта эмес, мөөнөтү 10 жылга. Анан ошол эле алган акчаны кайта кайтарылып кооперативге бериш керексиң. Сиз айтып атпайсызбы, уюм депчи. Ушул уюмду деле башкарган бирөө бар да, үстүдөн. Балким эми жашоодо ар кандай учурлар болот. Балким ошол мырза ошол иштин аягына чыгара албай калган болсо, компания балким акчаны алып бир жака кетип калган болсо, дегил ушундай сиздерге кийинки мисалы ошол компанияга келген адамдарга гарантия катары эмнелерди айтат? Бул эми уюшулган уюм. Бул жерде высший орган управления баягы биз айткандай эле өзүбүздүн мүчөлөрүбүз негизги. Ошол себептен биз мүчөлүбүздөрдү кардар эмес, бул биздин руководитель катары көрөбүз. Ошол себептен биз ар бир келген кардарыбызга, ар бир ошо биз менен кызыккан адамдарыбызга баардыгын ачык айкын айтып беребиз. Анткени алар ол жокто биздин ошол жетекчибиз катары болуп калышы мүмкүн. Демек, бул кооперативди жалгыз эле бир адам башкара албайт. Муну деген төрагалчылык бар, башкача башкармачылык бар, ошондой эле ошол совет бар. Ошонун эң эле участниктер совети, ошолор башкарып иш алып барат.
Демек компания жабылып калбаш үчүн, дагы улантыш үчүн, мурдагы иштешкен кардарлардын дагы кийинки кардарларга орун берүү үчүн дагы ушул кооперативди сактап калуу үчүн дагы кийинки мүчөлөр дагы иш алып бара берсе болот. Ооба. Чоң рахмат анда бардык суроолорго толуккандуу жооп алдык деп ойлойм. Бизди көрүп аткан көрөрмандарга болсо дагы сизди дагы кандай суроолор кызыктырат, кайсы суроолорго толуккандуу жооп ала алган жоксуз, ушул видеонун алдына комментарий катары белгилеп кетиңиздер. Биз дагы ошол комментарийлерди дагы бир күнгө ушундай суроо жооп кылып, сиздерге дагы толугураак маалымат. Дагы сурооңуздарды толуктай бериңиздер. Ошол кийинки жуманын аяктарында дагы балким мен болбосом дагы башка жетекчилерден прямой эфир уюштурабыз.